Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз саптар. Бул 6-бөлүмдүн темасы. Сап бул эмне, кандай колдонулат, кандай функциялары бар, канткенде пайдалуу болот, ошолор жөнүндө бир аз кеп кылабыз. Сап бул символдордун ыраттуулугу экен. Саптын литералы бир тырмакча же болбосо кош тырмакча менен ачылып, төмөнкүчө колдонсок болот экен. Ичинде жазылган бир тамгалардын ыраттуулугу турат бул жерде. Анан саптар үчүн кошуу белгилүүсү бул кошуу оператору байланыштыруу деген маанини билдирет. Мурдагы өткөн темаларда колдондук кээ бир жерлерде. Мисалы сап 1де кутман деген сөзүбүз бар, сап 2де кеч деген эки сөзүбүз бар экен. Анан салам деген өзгөрмөгө ошо эки сапты кошуу оператору менен байланыштырганыбызда бири-бирине кошкондо кандай болду? Принт салам кылып көрсөк, кутман кеч деп эки сөздү байланыштырып бир сөздөй жазып берди бул жерде. Качан сап сандарды камтыса, ал дагы эле сап болуп саналат дейт. Бул тырмакчанын ичиндеги турган сандарыбыз. Биз бул жерде 1, 2, 3 деп же болбосо 123 деп сан катары көрүшүбүз мүмкүн, бирок Python муну тырмакчадан улам сап катары көрөт. А бул жерде мисалы үчүн сапты 1ге кошкон болсок, сап 3кө кайра 124 деп чыгарып бериш керек, бирок бул жерде сап болуп эсептегенден улам ката берет программабыз. Биз буну сандар болгон саптарды кантип колдонот дек, буну интежер аркылуу которот болчубуз, эсиңерде болсо. Int функциясы аркылуу саптагы сандарды санга айлантырып, анан программабыздын ичинде колдонсок болот. Окуу жана айлантыруу, конвертациялоо. Биз саптарды колдонууда берилиштерди окуп, бул кайсыл функция менен колдончу элек? Input функциясы менен. Андан кийин керектүү маалыматтарды талдап, конвертациялаганга колдонобуз. Бул жерде сан 1 деген өзгөрмөсө 123 деген сан бар экен. Сан 2ге бир input катары сан кириңиз деп атабыз. Сан кирдик бул жерде 100 деп. Анан жооп катары сан 1 менен сан 2ни кошконубузда бул жерде ката берет. Эмнеге? Анткени input ар дайым кирген сөз болобу, тамга болобу, символ болобу айырмасы жок. Бул ар дайым сап болуп эсептелинет. Input'tu киргенде эле санга которуп алсак болот. Бул input аркылуу кашаага алып integer функциясы менен кирген заматта эле сан катары колдоно алсак болот. Же болбосо программабызга керектүү болгон жеринде интежерге которуп, мынакей төмөнкүчө жоопто сан 1ибиз ансыз эле сан болчу, интежерге которуп атабыз сан 2бизди. Андан кийин кошуп жообун принт кылып чыгарсак болот экен. Бул жерде эки маанилүү жери бар. Биз ошо өзгөрмөнү колдонгон учурда гана интежер катары колдонсок болот, которуп туруп. Же болбосо биз input катары саныбызды киргенде ошол замат интежерге которуп туруп, анан өзгөрмөгө сакталсак болот. Эгер кирилген маалымат сан катары колдонула турган болсо, анда ошол эле кирген заматта эле интежер кылып алганыбыз оңойрак болот. Саптардын ичин карап чыгуу. Бул жерде мынакей телефон деген бир сөз берилиптир бизге, чарчы кашанын ичинде, мынакей чарчы кашабыз көрсөтүлгөн индексти колдонуп, саптагы каалаган символду алсак болот. Бул эмне деген сөз? Тексттерибиздин ичиндеги ар бир тамганын турган орду бир индекс аркылуу бир адрес берилет да. Мисалы телефон деген сөздү алган болсок, 0 деген индекстен баштайбыз. 1, 2, 3 деп улам канча тамга, канча символ болгон болсо, ошончо индекс менен токтойт. Туура, бул жерде 7 тамга болушу мүмкүн, бирок индекс менен адресин тандаганыбызда сөзсүз түрдө биз эмне кылат экенбиз? Ичиндеги индекс тандайт экенбиз. Мынакей бул жерде тамга деп бир өзгөрмөгө коюп туруп, буюм деген, бул жерде буюм телефонго барабар, буюмдун ичиндеги биринчи индекстеги тамга эмне мага? Ошону көрсөтүп бер деп бияка принт кылганыбызда эмне чыкты? A тамгасы чыкты. Эмнеге? Анткени телефон дегендеги биринчи тамга эмес. Бул жерде аябай маанилүү, биринчи тамга деп суроо берилген жок, биринчи индекстеги тамга эмне деп турат бул жерде суроо. Андан кийин индексибиз сөзсүз түрдө бүтүн сан болушу керек, анан 0дөн башталышы керек сөзсүз түрдө. -1 болгон болсо, анда башка бир маани келет, аны бир аздан кийин түшүндүрөм. Андан сырткары индекстин мааниси эсептелген туюнтма да болушу мүмкүн кээде. Ал эмне деген сөз? Мынакей k деген 3кө барабар бир өзгөрмөбүз бар, мааниси 3 болгон. Буюм деген өзгөрмөбүздүн ичинен k-1 кылып атабыз. K эмне болду? 3 болчу. 3 - 1 бизде эмне болот? Бул жерде 2 деген сөз да турабы? Бул жерде экинчи индекске барабар бул жердеги t'быз, тамгабыз, экинчи индекске барабар. Экинчи индексибиз эмне бул жерде? Экинчи индексибиз төмөнкүдө тургандай эле бул L тамгасы. L тамгасы мынакей төмөндө көрсөтүлгөндөй эле бизге чыгарып көрсөтүп берди.
Бул жер түшүнүктүү деп ойлойм, бирок практика менен көбүнчө эсте калат. Бул маселе анткени индексти көп жерде колдонобуз. Индекс аябай маанилүү. Бул жерде билиш керек болгон сөзсүз нерсе ошол. Чарчы кашаа менен алат экенбиз, ичинде сан жазылат экен, нөлдөн башталат экен. Анан кийин кээде кандайдыр бир туюнтмада жазышыбыз мүмкүн экен. Бул индекстер сөзсүз түрдө нөлдөн башталат экен. Аны билишибиз керек. Биринчи тамгабыз нөлүнчү индекс деп улам ушинтип кетет. Андан кийин саптын узундугу жөнүндө len деген функциябыз бар. Бул камтылган функция len бизге саптын узундугун берет дейт. Бул len деген даяр функциябыз, built-in function. Бул баягы функция темасында өтүлгөн даяр функцияларыбыз бар. Буну колдонуп канча тамгадан турат же болбосо канча символдон турат экен, буну байкасак болот экен. Мынакей буюм деген телефонго бар. Андан кийин len деп ичинде буюм деген өзгөрмөстү койдук. Принт кылып берсек эмне дейт? 7 деген сан чыкты. Бул эмне деген сөз? Бул буюм деген өзгөрмөдө 7 тамга бар же болбосо 7 символ бар деген сөздүн жообу болот. Андан кийинкиси саптарды аркылуу цикл колдонсок болот. Цикл темасын өткөнбүз. Буну балким кээ бир жерде колдондук, бирок индексти колдонуп ошол өзгөрмөнүн ичиндеги кайсыл сөз бар экенин таптасак болот. Мынакей бул жерден баштан көрөлү. Буюм деген бир телефон деген маанисиге барабар өзгөрмөбүз бар. Индексибиз нөлгө барабар экен. Анан while деген эмне болчу? Эсиңерде болсо, ошол учурда, ошондой болсо деген сөз. Эгер ушул учур туура келсе, индексибиз len эмне болчу? Len буюмдун канча тамгасынан турат. Бул жерде канча? 7 деген турат. Индекс 7ден кичинекейби? Ооба. Анда менин ичиндеги кайтара турган кодум ошол бул жердеги операция туура болгон учурда иштей берет. Тамга барабар эмнеге? Индекске. Нөлдү коёт бул жерде. Программабыз башталганда 0 болчу, 0ды коёт, принт кылып атат. Индексти чыгарып бер, андан кийин ошол индексте кайсыл тамга турат экен, ошону чыгарып бер деп турат бул жерде. Андан кийин бүткөндөн кийин индексти 1ге көбөйтүп кошуп кетебиз. Мынакей биринчи жолу иштегенде 0 деген индекс чыкты. Андан кийин кайсыл тамга турат? Буюмдун ичиндеги 0-чү индекс деп тамгабыздын мааниси ушуга барабар. Андан кийин Т тамгасы чыкты. Андан кийин индексибиз кошу 1 болду. 1 7ден кичинекейби? Ооба. Анда тамга өзгөрөт. Кантип өзгөрөт? Буюмдун биринчи индексин алат. Биринчи индексте эмне бар? Биринчи индексте бул жерде E тамгасы бар. Аны чыгарып берет индекси менен кошо. Кайра 2 болот. Улам ушинтип өзгөрүп анан кийин 6-чы индексти чыгарып бүткөндөн кийин плюс 1 болду бул жерде 7. Аны кайра сурайт. Индекс lendен же самга санынан кичинекейби? Жок. Себеби 7ге барабар. Экөө тең барабар болгондуктан улам программабыздын логикасы токтойт да, ушул жерден жыйынтыктап анан кийин программабыздын кийинки саптагы коддорун улап кетет. Бирок ошол цикл аркылуу эмне кылдык биз? Белгилүү бир индексти коюп туруп, кайра ошол индексти өзгөртүп, эмне кылдык? Буюм деген өзгөртмөсүнүн ичиндеги бүт тамгаларды дейбизби, ичинде сан, башка символдар бар болуп, ошонун бүт баарын бизге көрсөтүп берди деген бир кичинекей чакан программабыз. Андан кийинки болсо, бул жерде for циклы менен иштетилген программабыз. Бул жерде ошол эле телефон деген буюм деген өзгөртмөстө мааниси бар болгон сөзүбүз бар. For ар бир ошол ичиндеги нерсеге деген нерсе болчу турабы? In деген ошонун ичиндеги. Бул жерде кантип мындай чечмелесек болот? Буюмдун ичиндеги ар бир тамганы, мисалы, бир сумкада канча алма болсо, ошончо жолу ошо алманы бияка чыгар деген аракет жасайбыз. 10 алма болсо, 10 алманы чыгарабыз деген сөз. Бир сөздө 7 тамга болгон болсо, 7 жолу ошол процессти кайталар деген сөз. Эмнени кайталайбыз бул жерде? Бизде ошол тамгаларды мага принт кылып көрсөтүп бер деп атабыз. Биринчи келгенде бул for loop'тун логикасын эсиңерде болсо, ошол бүтмөйүнчө иштей берет болчу, while экөөнүн айырмасы ошол болчу. While'да качан токтошун биле албайбыз. Кээде 10 жол иштеши мүмкүн, кээде 5 жол иштеши мүмкүн, кээде таптакыр иштебей коюшу мүмкүн. Ал шартка байланыштуу. For циклында болсо, ошол берилген бул жердеги сөздүн канча тамгалыгы же узундугуна жараша иштеп берет. Эмне кылды бул жерде? Ар бир тамганы чыгарып берди. Биринчи T'ны чыгарды. Бүттүбү? Сөзүбүздүн аягына жеттикпи? Жок. Анда кийинкисин чыгарып бер. E тамгасын чыгарабыз. Бүттүбү? Жок. Анда кайра деп отуруп анан кийин N тамгасына келгенде бүттүбү дегенде, ооба дегенде, ана циклыбыз бул жерден токтойт да, андан кийинки программабыздын сабын улап кетет. Бул жерде эмне кылды? While циклына окшош эле буюмдун ичиндеги, буюм деген өзгөртмөсүнүн ичиндеги
ар бир тамганы, ар бир символду, сапты бул жерден чыгарып көрсөтүп берди. For оператору колдонгон белгилүү бир цикл ала канча керектүү экен кыскача жазсак болот. Мындайча айтканда, итерация өзгөрмөсө алмашуучу өзгөрмөбүз. Бул жерде тамга ар бир процессте өзгөрүп турат. For циклы толугу менен кам көрөт. Ал бир итерация, бир өзгөрмөсү менен ар бирин бирден билен көрсөтүп берет деген сөз. Эми экөөнү салыштырып турган болсок, мынакей. Экөөнүн эле жумушу бирдей. Ар бир буюмдун ичиндеги тамгаларды чыгарып берет. А бирок кодустун узундугун карап көрсөк, for циклы бизге бир аз да ыңгайлуу. Сөздө канча тамга болсо ошонун баарын чыгарып берет. While деле кылсак болот, бирок бул жерде канча тамгадан турарын билишибиз керек, узундугун байкашыбыз керек. Индекс аркылуу бияктан ар бирин алмаштырып чыгышыбыз керек, анан индексти өзгөртүп турушубуз керек. Бир аз татаалыраак көрүнүшү мүмкүн, бирок экөөнүн тең жумушу бирдей жыйынтык берет. Бирок ар кандай кээ бир учурларда мисалы үчүн while цикл аябай керектүү. Аябай жеңил, аябай логикалык жактан туура келет. Кээ бир жакта for циклы туура келет. Ошондуктан сизге кайсынысы ыңгайлуу болсо ошону иштетсеңиз болот. Бул жерде эң маанилүүсү ошол берилген программаны жасап чыгаруу. Цикл менен эсептөөнү кылсак болот. Бул жерде жана көрбөдүкпү? Ар бир циклда ар бир тамганы чыгаргандай эле ар бир тамганын санынча, саны канча болсо ошонун бир жумушту аткартсак болот. Мынакей. Кадамжай деген бир сөзүбүз бар экен. Бул жерде эсепте 0 деген бир санды коюп турубуз. Анан for ар бир тамга кайсыл жерден сөздүн ичинен деп атабыз. Эгер сурап атабыз, ошол тамгабыз ага барабар болгон болсо, ошол учурда гана мен эсепти бирге көбөйтүп коем, кошуп коем бирди. Антпесе уланып кете берет программабыз. Улам иштеп, анан кийин циклыбыз бүткөндө аягында канча ошол берилген тамга же берилген задачабыз бар экен, ошону тактасак болот да. Мынакей биринчи жерде К менен баштайт, К тамгасы. Тамгабыз ага барабарбы? Жок. Анда улантып кете беребиз. А экинчи тамгабыз ага барабарбы? Ооба. Эсепти бирге көбөйтүп коебуз. Д жок. Ушинтип келип аягына келгенде эсептебиз эмне болот? Бул жерде 1, 2, 3 А тамгабыз бар экен, жыйынтыкты бизге 3 деп көрсөтүп берет программабыз, Бул деген эмнеге деген сөз? Берилген текст болобу, берилген бир сөз болобу, же сүйлөм болобу, же бир А4 барагынчалык бир текст болобу, айырмасы жок, же бир китеп болобу, Ошонун ичинен белгилүү бир сөздөрдү тандап чыксак болот, сандарды эсептеп көрсөк болот, тамгаларды эсептеп көрсөк болот. Бул чакан программабыз менен жанагы бул сабактардын башында бир мисал бар болчу, эсиңерде болсо, ошону акырындык менен үйрөнгөндөн кийин ошол программаны жасап көрөбүз чогуу. Бул программабыз ушундай. Андан кийинки программабызда кесилген саптар дейт. Бул жерде кош чекит операторлор менен, кош чекит операторун колдонуп, мынакей бул жерде кош чекит колдонуп турабыз. Саптын каалаган үзгүлтүксүз бөлүмүн да карай алсак болот. Бул жерде жалгыз эмне экен, тамгаларды гана эмес, кээ бир сөздөрдү да издеп чыксак болот экен. Мынакей S барабар Monty Python деген бир сөзүбүз бар. Бул жерде принт кылып атабыз, эмне кылып атабыз? 0дөн баштап 4кө чейинки индекстин арасында мага көрсөтүп бер дейт. Бул жерде аябай маанилүү болгон бир жери бар. Экинчи сан кесимдин аягынан кийинки сан, бир сан, ошол санга чейин, бирок анын ичинде эмес дейт. Бул эмне деген сөз? Мынакей 0дөн баштап турубуз, 0-чү индекстен 1, 2, 3, 4кө чейин келет экенбиз да, 4тү кошпойбуз мындайча айтканда. Экинчи жазылган санга чейинки гана индексти колдонот. 4 дедикпи, анда 3-чү индекске чейин иштеп берет. Мынакей mont деп чыгарып берди. 6 мынакей 6-чы индекстен баштадык, 7ге чейин экен. Анда 7ни кошпойбуз, анда эмне кылат экенбиз? Жалгыз гана 6-чы индексти көрсөтүп берет экен. Бул жерде pi деп турат. А эгерде экинчи сан саптын аягынан ашып кетсе, анда ал аягына чейин улантып кетет. Мынакей 6тан баштадык, бияктан баштайбыз. 11 эле индексибиз бар экен, бирок бул жерде 20 деп берилиптир. Программабыз эч кандай ката бербейт экен, бирок эмне кылат экен? Сөздүн аягына чейин чыгарып берет экен. Мынакей Python деп бул жерде көрсөтүп турат, Бул саптарды көпчөдө колдонобуз, анан бүгүнкү тапшырмабызда буга бир аз тиешелүү болот, ошон үчүн бир аз көңүл буруп уксаңар жакшы болот, анткени сурообуз ушул темага байланыштуу. Андан кийинкисинде бул жерде эмне дейт? Эгерде биз кесимдин биринчи санын же акыркы санын калтырсак, анда ал саптын башы же аягы деп кабыл алсак болот. Мынакей бул жерде биринчи саны берилген эмес, бирок экинчи индекске чейин деп турат. Анда эмне кылат экенбиз? Ошол сөздүн башынан баштап берилген жерге чейин. Мынакей мо деп чыгап берди. Жыйынтыгыбыз мо деп турат. Же болбосо экинчи жагындагы, бүтүш жагындагы сан берилбеген болсо, анда 8ден баштап
ayağına чейин көрсөтүп берет экен. Мынакей сон деп көрсөтүп берди. Эгер эки жагы тең жок болгон болсо анда эмне кылат экен? Баштан аяк бүт текст үстү, бүт сабысты көрсөтүп берет бул жерде. Анан бул жерде кичинекей бир эскертип кетчү бир жери бар. Мисалы үчүн s-1 деп жазсам, жана мурдагы слайдта айтпадык белек, 0дөн башташ керек деп, бирок -1ден баштаган болсок анда эмне кылат программабыз? -1 жок да бул жерде. -1 программабыз аягынан келет да, аягынан баштап эсептеп кетет. Мисалы, print s-1 индексти таап десе, көрсөтүп бер десем, анда n тамгасын чыгарып берет. Эгер мен мисалы бул жерге -2ден баштап программанын аягына чейин деп жазган болсом, анда эмне кылат? -1, -2, анда 10 деген сөздү чыгарып берет бизге. Аягынан баштап. Аягынан 2 тамганы бизге индексинен алып көрсөтүп берет. Бул жерде жазылбай калыптыр, бирок эскертүү катары мындай бияктан айтып кетейин. Логикалык операторлор катары колдонсок болот экен кээ бир жерлерде. Стрингдерде мисалы эмне дейт? N тамгасын издесек болот экен. In деген функциябыз бар. In деген ачкыч сөзүнүн бир сапа башка сапта бар экенин текшерсек болот. Мынакей fruit деген, фрукты деген бир өзгөртмөстүн ичинде banana деген сөзүбүз бар. N деген сөз in деген ошонун ичинде деген сөз, англис тилинде. Fruit'un ичинде N деген тамга барбы деген суроо. True дегени туура. Демек андай сөз бар. M fruit'un ичинде барбы деп сурап атабыз бул жерде false. Туура эмес. Ал эмне дегени? Андай сөз, андай тамга жок деген сөз. Анан бул жерде жалгыз тамга эмес, сөздү дагы издесек болот. Мынакей none деген сөз fruit'un ичинде барбы? True. Эмнеге? Анткени banana деген сөздө бул жерде none деген сөз кездешет. Бул жерде in туюнтмасын колдонгондо true жана false деп эки жыйынтык ала алабыз. Туура же башкача айтканда андай сөз бар, андай тамга бар же жок деп эки жооп ала алат экенбиз. Бул логикалык туюнтманы колдонуп жана if операторун колдонуп ар кандай программабызга керектүү коддор жазсак болот экен. If a in fruit мисалы үчүн, эгер a тамгасы бар болгон болсо, анда эмне кылабыз? Found. Андай таптым деп бизге жооп айтыш керек. Бул жерде сөз true false деп айткан кереги жок. Мындай тамга бар деп бизге айтыш керек да. Эгер жок болсо жок деп айтыш керек. Аны бул жерде print менен өзгөртүп койсок болот. Андан кийинки sub же болбосо string китепканасы бар. Бул даяр китепканалар билесиздер. Python'дун ушул жактарда жакшы, даяр бизге чейин жазылган функциялар бар. Ошолорду колдонуп биз жумушубузду батыраак, анан көп жумушубузду аткарсак болот, Мисалы үчүн бул Python китепканасына жайгашкан бир катар sub функцияларына бул жалгыз subга тиешелүү эмес, бул бүт функцияларга, бүт темаларыбызда кездешкен бир маселе. Бул функциялар баштапкы subты өзгөртпөйт. Оригинал өзгөрмөдөгү subты өзгөртө албайт экен. Анын ордуна алар өзгөртүлгөн жаңы бир subты кайтарып, башка бир өзгөрмөгө сактап берсе болот. Мисалдар менен көрөлү. Мынакей колдоно турган бул жерде мисалы үчүн capitalize деген бар. Бул биринчи тамгасын чоң тамгага которуп берген эмелер. Анан бул жерде колдонулган count деген бар, эсептөө. Анан is alpha бул тамгабы же санбы деген суроо бергенде колдоно турган функцияларыбызда is upper мисалы үчүн чоң тамга менен жазылганбы же кичинекей тамга менен жазылганбы, ошолорду текшерсек болот. Бүгүн сабакта мисалы үчүн split'ти, airstrip, анан airsplit деген темаларды колдонобуз, upper'ды колдонобуз. Бул эми даяр функциялар. Бул stringге тиешелүү болгон функцияларыбыз. Бул төмөнкү ссылка менен сайтка барсак болот. Бул сайтка келгенибизде ошол функцияны кандай колдонот, кайсыл форматта колдонуш керек мисалдар менен кеңири түшүндүрүп берилген. Мисалы is alpha деген сөз бизге return true деп бизге жооп кайтарат экен. Качан? Эгер ошол ичиндеги символдор тамга болсо. А эгер false деп бизге кайтарып берет, эгер сан же башка бир символ болсо, анда бизге false деген жыйынтыкты чыгарып берет. Деген сыяктуу эле бул жерде толтура функцияларыбыз бар, ошолорду колдонуп, окуп, кененирээк маалыматты алсак деле болот. Ошолордун ичинен find деген бир функциябыз бар. Бул англис тилинде бирдемени издеп табуу деген сөз. Башка саптын ичинде башка бир сапты издөө. Find функциясы ички саптын биринчи көрүнүшүн гана табат. Мисалы кээде биз аны издеп аткан болсок, адан үчөөдө бул жерде бизге биринчи анын индексин көрсөтүп берет. Эгерде издеген сап табылбаса, анда -1 деген жыйынтыкты көрсөтүп берет. Саптын орду билесиздер, 0дөн баштайбыз, андагы эскерте кетели. Бул жерде мынакей find'ты колдонуп турабыз. Find na деген сөз барбы? Ооба. Pose деген позициясын көрсөтүп бер деп кыскарта жазып турбуз.
позициясын көрсөткөндө 2 деп турат. Эмне деген сөз бул? Бул экинчи индекстен башталып на деген мынакей. Негизи надан экөө бар. Бирок ал эмне деди бул жерде? Биринчи көрүнүштө гана табат дейт. Мисалы үчүн аны издегенибизден 1 деп чыгарып бермек, анткени биринчи индексте а деген тамгасы бар, Ошол сыяктуу бул find'ти колдонсок, бүгүнкү мисалы үчүн тапшырмада find'ти колдонгон бир жери бар. Анда аягында эскертебиз. Анан upper анан lower case деген бар. Бул эмне дейт? Бул чоң тамгага анан кичинекей тамгага айланткан функциялар. Биз саптын көчүрмөсүн кичине же чоң тамгага алмаштырып жасай алат экенбиз, Lower case функциясы менен берилген саптын автоматтык түрдө кичине тамгага айлантсак болот экен. Анан upper case болсо, бул функция менен берилген саптын автоматтык түрдө чоң тамгага айлантсак болот. Мисалы үчүн салам кандай деген бир сабыбыз бар экен. Жаңы сапка которуп турабыз. Сапты колдонору мынакей. Колдонуу түрү мындайча. Sub check it upper чоңойт деген сөз. Анан функцияны чыгарып койгонубузда жаңы сапта эмне сакталды экен көрөлү десек, биздин берилген мурдагы сан сөзүбүздүн баардыгы чоң тамга менен жазылды. Ошол эле башка бир sub деген өзгөрмөгө sub lower деген функциясын котуп чакырдык. Эмне сакталыптыр башка сапта? Анда эмне болду? Кичинекей тамгага которуп, салам кандай деген сөздүн кичине тамга менен жазылганын көрсөтүп турат. Бул жерде кээде бир саптардын башында же аягында боштуктар болуп калат да, ошолорду өчүрүшүбүз керек болуп калышы мүмкүн. Ошолордо колдонулат бул R-strip же L-strip деп эки функциясы бар. Оң жактагы же сол жактагы берилген жагына жараша мынакей саптын L-strip функциясын чыгарганыбызда сол жактагы боштук кетти мынакей. Бул жер жок. Бул жер турат. Саптын ошол R-strip оң жактагы right жагын караганыбызда бул жерде турат, бул жерде жок. Анан эки жактан өчүрөсүз анан stripти эле жөнүнө чыгарып койсок функциясы. Оң жагында дагы, сол жагындагы бүт боштуктарды жоготуп бизге текстти мындай дагы колдоно турган абалга кетирет. Префикстерде мисалы үчүн кээде ушундай сөздөр болуп калышы мүмкүн. Линияда please have a nice day деп бир сөз менен башталыптыр, бир сүйлөм менен, Анан сурап атабызда line starts with ошол сөз менен башталып жатабы же ошол тамга менен башталып турабы? Ошол символ менен башталып турабы? Ошону текшерип берет. Starts with please дегенди жазып тур мынакей. Please деген сөз менен башталып турабы деп, Please деген сөз менен башталса анда true деп чыгарып берет. Эгер жок P менен башталып турган болсо анда false. Эмнеге? Анткени бул чоң тамга менен болгондуктан улам же тамга болгондуктан улам сөз менен барабар болбогондугу үчүн эмне кылды? False деп бияка жыйынтык көрсөтүп берди. Бүгүнкү тапшырмабыз төмөнкүчө болот. Берилген бир текстибиз бар. Муну программабызга сөзсүз түрдө көчүрөбүз. Мынакей коштурмакчанын ичинен аягына чейин мүмкүн болсо ошол болгондой көчүрүп алсаңыз болот. Ылдыйга биз текст катарында жиберебиз. From бул жактан кандайдыр бир почтанын ичине келген бир документтин бир кыскача бөлүмү. Ушул төмөнкү адамдын атынан бир имейл келиптир, качан келиптир, кайсы күнү, кайсыл числодо, сааты, жылына чейин көрсөтүп турат. Биз ушул берилген узун тексттин ичинен Кобаныч Акылбеков деп атын жана фамилиясын ушинтип өзгөртүп чыгара алышыбыз керек. Бул жерге мисалы үчүн башка бир ат берилген учурда деле программабыз иштей бериш керек да. Жалгыз бул учурда эмес. Бул жерде кандай кылабыз? Эсептеп кете турган болсок, X capitalize деп жазсак болот. Мындайча айтканда, атын тандап алыш үчүн эмне керек? Биринчи форматты карайбыз. Биринчи чекитти табышыбыз керек. Биринчи чекитке чейин аты тандап алышыбыз керек. Каяктан башталыш керек? Биринчи бош пробелден башташ керек. Анда эмне кылабыз? Эсиңерде болсо find бул жерге бир пробел коюп туруп тандай турган болсок, анда эмне кылат? Биринчи пробелдин болгон индексин бизге таап берет. Андан кийин ошол эле процессти кайталап туруп чекитке чейин издеп көрсөтөбүз. Бул чекитке чейинки болгон жерди таап туруп, андан кийин бизде эки позиция болду да. Мисалы үчүн from'да 1, 2, 3, 4, 5, 6 тамга болуп турат, бирок индекс менен караганда 5 деп баштайбыз, 5-чи индекстен баштап биринчи чекитке чейин. Бул жерде Асан деген болушу мүмкүн, Ынтымак деп, Манас деп ар кандай ат келиши мүмкүн, бирок биринчи чекиттен кийин фамилиясы башталат экен, ошондуктан биринчи чекитке чейинки болгон жери бул атка барабар болот экен. Андан кийин биринчи чекиттен баштап бул маймылча деп коебузбу кыргызча же собачка, ошол символга чейинки болгон жери бир фамилия болуп эсептелет экен. Бул жерге чейин кесип алат экенбиз. Андан кийин кайсыл домейнден келиптир, кандай бир имейлден келиптир. Анда ошол имейлди дагы кесип ошол сорттоп алыш үчүн
собачкадан баштайбыз find us функциясы менен. Андан кийинки экинчи пробелге чейин кесип алсак болот экен. Мында алып алсак болот. Анан find деп колдонсок болот. Мынакей эсиңерде болсо сөз түрдө ошол берилген өзгөрмөнүн чекит анан find функциясын чакырып, ичинде кайсыл белгинин позициясын таап берет, ошону колдонсок болот. Бул жерде March 3 март 2021 деген ушул форматка которуп беришибиз керек. Буну жана эсиңерде болсо минусту колдонгондо s минус деген болсок артынан эсептеп берген жери бар болчу. Бул жерде date деген сөздү издеп алсак болот. Date деген жерден ориентация алабыз, мындайча айтканда ориентация алып туруп, биринчи бөлүктөн баштап кандайдыр бир формат ойлоп табышыбыз керек бул жерде. Бул да силерге тапшырма катары болсун. Бул жерде мындай күн берилет экен, күндөн кийин ай менен ошол күн эсептелинет, канчанчы число экени билинет экен. Бул жерде январь болуп калышы мүмкүн, февраль болуп калышы мүмкүн. Бул жерде мындай стандарт сан менен жаза албайбыз, анткени ар кандай узундукта айлардын аталышы бар да, ошондуктан бул жерде боштуктарды колдонсок жакшыраак болот деп ойлойм. Жыл үчүн мен бул жерде -4 деп колдонсок болот. -1, 2, 3, 4төн баштап аягына чейин жылын эсептеп бияка коюп берет. Бул тапшырманын жообун видео катары кийинчерээк кошуп, балким 1-2 күндөн кийин кайра каналыбызга жарыялайбыз. Ага чейин өзүңүз программаны жасап көргөн аракет кылыңыздар. Эгер өтүлүп жаткан темалар боюнча сурооңуздар же сунуштарыңыздар болсо, ылдыйда комментарий катары таштасаңыздар болот. Бул жерде балким түшүнгөн окуучуларыбыз дагы түшүндүрсө болот, же түшүнбөй калган жериңиздер болсо, бияктан жазсаңар, жооп берген аракет кылабыз буюрса. Кийинки 7-бөлүмдө жолукканга чейин кайра саламатта болуңуздар.